Ошол апам өлүм төшөгүндө жатып, апам өзүм узаттым да, колум менен кармап. Ошол апам өзү аябай такуу адам эле. Кеспесин колуна түшүрчү эмес эле да. Анан ушу бул дүйнөдөн кош айтышып атып дагы кеспесин шырыктатып атты да. Акыркы деминде дагы. Акыркы деминде дагы. Мен ошо колун кармап. Ошондо энеден анан сиздей бала келди да. Караңызчы. Ошол туурасында бир жазган ырым бар эле, ошону окуп берейин. Ырымдын аты «Бейиш чайын ичербиз». Тирүүндө сезилбептир апаке, тирек жөлөк болчу мага экениң. Акыретке узаганда билинди, анда дагы бала бойдон экеним. Өңүң мындай, өңүң андай деп турчу, өзүң жоксуң, өзгөчөлөп кеп курчу. Өтүп кетти бир жүрөк, өмүр бою мени сүйөм деп жүрчү. О дарылган батинкемди оңдогон, ооруп калсам менде эле онтогон. О дүйнөгө узап кетти апакем, өмүр бою түйшүгүмдү ойлогон. Көк чайыңа нават салып өзүңдүн, чай иччү кез көңүлүмө жагыптыр. Наваттан да таттуулугу сөзүңдүн жүрөгүмдө азыр деле калыптыр. Түнү жатсам түйшөлгөнүм туюучу, түшүм айтсам түздөп жолго буруучу. Карай калсам мээрим чачкан кареги, кагылайын камбарым деп туруучу. 5 убагын жаштайынан окуган, зикир келме түшүрбөгөн оозунан. Сыноолордун чоңун берген апама, бейиштердин берсин эң бир коозунан. Бул дүйнөдө жакшы пайдам тийбесе, акыретте сөзсүз пайда тийгизем. Азыр Кур'ан жаттап жүргөн убагым, кыяматта күндөн тажы кийгизем. Оозунда зикир келме шыбырап, оң колунда теспе турду шыгырап. Кайран апам тил ооздан калганча, кайра шыгыр шыбырап. Айтып дуа Кур'ан сообун жөнөтөм, апакемдин кенен болсун кабыры. Анан бир күн бейиш чайын ичербиз, ал дүйнөгө мен да барсам акыры. Анан бир күн бейиш чайын ичербиз, ал дүйнөгө мен да барсам акыры. Иншаллах, Аллах таалам бейишинен орун берсин. Эми устаз агай экөөңүздөргө тең бирдей бир суроо берип кетсем, эгер апаңыздар тирүү болсо, аларга эмне деп кайрылат элеңиз жана эмне деп айтар элеңиз, аларды эмне деп эркелетер элеңиздер? Doğru суроо. Adam için en kımbat apada. Her bir adam için en kımbat apa. Eğer de apam bolup kalsa, benim birinci aytkan sözüm menden razı bolуңуз дейт элем. Ал эмне дегенде ата-эненин ыраазычылыгы ар бир инсандын Алла астындагы тапкан ыраазычылыгы менен барабар. Экинчиден апа, ата бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар өздөрүнө жүк катары кабыл алып алат да, бирок ата-эне баладан көп нерсе үмүт кылбайт. Ата-эне айтып коюн бардык угармандарга, бардык бүгүнкү биздин көрөрмандарга айтайм, ата-эне силерден көп нерсени сурабайт. Ата-эне силерден жумшак сөздү, жаркын жүздү, анан алардын астында болгон кечиримди деп күтүп турат да. Бир ооз сөз менен ата кечирип коюңуз, ата кечирип коюңуз. Менден ыраазы болдуңуз.